Кесир. Автор Тазагүл Сагынбаева. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Талгат үйгө келдиби деген ойдо Айсал шашып келди. Жок, келбептир. Кайрат да жок экен үйдө. Демек экөө чогуу жүрүшөт. Көңүлү бир аз тынчый тамакка орунду. Мырза ашканага улам бир оюнчугун көтөрүп кирип өз тилинде бирдемелерди сүйлөп жатты. Уулунун ар бир кыймылына ичи элжиреп турду. Эне үчүн бала боор этиң менен барабар тура. Эшик ачылып бирөө кирди. Талгат келип калды окшойт деген ойдо уулун колуна жетелеп акырын ашканадан чыкты. Баян сулуу экен. Артына бирдемке бекитип алыптыр. Күлүмсүрөп маанайы ачык. Биздин сулуу бүгүн көңүлдүү-го. Жеңе, бул сизге. Чакан кутудагы шириндикти алып чыгып сунду. Эмненин урматына? Айсал кашын серпип күлүп жооп күтүп калды. Жүрүңүз менин бөлмөмө, азыр айтып берем. Кулагым сенде. Бөлмөнүн эшиги жабылаар менен кайынсиңдисинин сөзүн күтүп калды. Бүгүн жуудар тизелеп колумду сурады. Макул дедим. Баян сулуунун көзү жайнап, эки бети кызара түштү. Кандай керемет, азамат жигит экен. Дагы эмне деди? Кийинки жума ата энесин жөнөтөм дейт. Ушунча тезби? Айсал коркуп кетти. Эмне чочудуңуз? Апамдан кабатыр болуп жатасыз го. Эртең жолугуп баарын ачык айтам. Көнсө көндү, болбосо кудалар ушул үйгө атамдын алдына келишет. Мындабы? Тиякта чоң үй турса бул жакка келгени кандай болот? Тууган урукка да айтылыш керек. Сиз атама бүгүн айтыңыз, эмне дегенин угуп ошого жараша иш кылабыз да. Айсал ашканага кирип бир топко ой басып отурду. Кантип кайнатасын айтат? Эмне деп сөз баштаса туура болот? Ушундайда жанында Талгат болсо жакшы болбойт беле? Акылдашып анан атасын айтышмак. Телефонун алып Талгатка чалды. Аппараты өчүрүлгөн дейт. Дароо кайнисине коңгуроо кылды. Оу жеңе, сен азыр кайдасың? Талгат жаныңдабы? Ооба, телефонду берип койчу. Угуп жатам. Бир топко барып жооп келди. Кандайсың, бүгүн мени эмнеге издедиң? Издегеним жок. Эмне? Айсалдын тамагы буулуп кетти. Жөн эле сурадым, а сен эмнеге чалдың? Азыр үйгө кел, Талгат, сүйлөшө турган маанилүү сөздөр бар. Башым ооруп турат, Айсал, башка күнү барам. Башка күнү келбесең кой, бирок бүгүн келесиң. Карындашың тууралуу сүйлөшүшүбүз керек. Баянга эмне болду? Талгат ордунан тура калды. Айт, эмне болду деп жатам. Келсең угасың. Дароо телефонду коюп салды. Ызаланып ары бери басып, чыдабай бетин муздак сууга жууп чыкты. Бул эмнеси Талгаттын? Англияда жоголгону аз келгенсип бул жака келгени да караанын алып качат. Сансыз суроосунун бирине да жооп таба албай жатты. Келээр бекен же дагы бир шылтоону айтып кутулабы? Күтөйүн, 1 саат күтөйүн. Айсал улам саатты карап эшиктин коңгуроосун тыңшап жатты. Бир мезгилде коңгуроо басылды. Келди, деди ичинен Айсал. Терең дем алып, боюн түзөдү да эшикти ачты. Күткөн эки адамынын артында дагы бирөөнүн турганын көргөндө көзү алайып ордунда катты. Көздөр бири-бирине чагылыша түштү. Кайнене менен келин 2 жылдан бери бүгүн кайра бетме-бет кездешишти. Бул жолу Айсал тик карады. Келининин көзүндөгү жек көрүү астыраак ачык көрүнүп турду. Жылан, жерден бооруңду көтөрүп алган экенсиң, деди дилинде. Айсалды өз колу менен курчутуп, таштай бекем, жердей көтөрүмдүү адамга айлантып алганын сезген да жок. Дагы деле сокур сезими жеңишти өзүнө ыйгарып турду. Кириңиздер. Дароо өзүн колго алган Айсал жол бошотту. Босогону аттап кирип келе жаткан кайненесине колун көкүрөгүн алып, бир аз эңкейип ызаат көрсөтүп койду. Астра башка чапкандай болду. Канча ирет ташыргытса да келини тараптан бир жаман жооп болбоду. Бүгүн да ийилип жүгүнгөнүн көрүп, же жек көрөрүн же алкаарын билбей нес басып тунжурады. Батынып конок бөлмөгө кире албай ортолукта туруп калды. Ата, конок келди. Ким экен? Небересин ойнотуп отурган Медер башын көтөрүп өңү өзгөрө түштү. Балдары менен көрүшүп аялын жогору өт дегендей колу менен жаңсап койду. Баян кайда? Талгат кайрылып Айсалдан сурады. Бөлмөсүндө, азыр чакырам. Агасы менен инисине эле келди деп күлүп кирген кыз апасынын отурганын көрүп мостое түштү. Көрбөгөнүнө көп болгон экен. Картая түшкөндөй сезилди.
Астра өтүп барып эңкейип кучактап койду. Конок бөлмөдөн чыккан Баян Сулуунун артынан Талгат кошо чыкты. Айсал чай коюп ашкана тарапта экен. Баян тууралуу эмнени сүйлөшмөк элең мен менен? Өтө деле маанилүү нерсе эместей го? Же мени келсин деп атайын ошентиңби? Сен үчүн маанилүү болбошу мүмкүн, бирок калгандар үчүн өтө мааниси чоң. Анан да сени алдап чакырып мага эмне күч келди? Жүрө бер каалаган жериңде. Үйрөнүп калгансың. Мени менен урушкуң келип турабы сенин? Койчу Талгат. Экөөбүз эмнени шылтоо кылып урушалы айтчы. Эгер чындап уруш чыга турган болсоң ал сенин гана айыңдан болушу мүмкүн. Же толук үй бүлө эмес, же биротоло бөлүнүп кетпей арасат болуп келатабыз 2 жылдан бери. Бирок бүгүнкү сөз экөөбүз тууралуу эмес. Карындашыңа жакында кудалар келет. Кайсы кудалар? Нарындан. Ким айтты сага? Баян өзү макул бекен? Ооба, көптөн бери сүйлөшүп жүрүшөт. Мен да эми эле уктум. Ошону сени менен акылдашып анан атама айталы дегем. Өзүң эле келбей жүрөгүң түшүшдөй болуп апаңды кошо ала келипсиң. Мейли, ал кишинин келгени да жакшы болду. Азыр баары чогуу угушсун. Сен айтасың. Эмнеге мен? Үйдүн эркеги сенби же менби? Жок, мен айтпайм Айсал. Колумдан келбейт. Талгат чындап кетенчиктеди. Айтасың, эң сонун айтасың. Дудук болсоң жаңсап да түшүндүрөсүң. Менин сабырымды көп сынаба. Айсал колундагы бычагы менен күйөөсүнө жакындап келатты. Макул, айтам. Баарына өзүм айтам. А сен ал дагы бычакты тигиндей ташта. Эмне? Айсал ошондо гана колунда бычак бар экенин көрдү. Коркпо, бул бычак нан деле кесет. Баары чогуу чайга отурушту. Сырттан караган адамга буларды бир үй бүлө деп айтса күмөн санаса керек. Ар кимиси өз ою менен алек болуп, бирөөсү да батынып сөз баштай албай тунжурашат. Айсалдын 2 көзү Талгатта. Бир убакта көздөрү чагылыша түштү. Башта дегендей ымдады да бурулуп кайынсиңдисинин кулагына шыбырады. Баян Сулуу акырын туруп чыгып кетти. Ата, апа, силер менен акылдашчу сөз бар. Баян тууралуу сүйлөшүшүбүз керек. Баян тууралуу? Медер чочуй сурады. Ооба ата, Баянга жакында кудалар келет, нарындыктар экен. Нарын? Ким айтты сага? Астра адатынча үнүн өктөм чыгарып сүйлөдү. Мага өзү айтты, сөзгө Айсал аралашты. Сен эмне, менин кызымдын тагдырын чечип калгансыңбы? Өзүңдүн жашооңду дурустап эптей албай жүрүп эмне, куйругуңа калбыр байлайсың? Баламды буздуң, эми кызыма суук колуңду сунуп атасыңбы? Токтот, ачууланган Медер столду катуу муштаганда алдындагы чай чайпалып төгүлүп кетти. Бул жолу кызымдын тагдырын сен эмес, мен чечем Астра. Оозуңду жаап отур. Жок, макул эмесмин десең чыгып кет эшиктигине. Сенин макулдугуңду сурабайм дагы. Баян өзү макул болсо батамды берем. Талгат кудалар качан келерин так билгиле да камын кыла. Жакшылап тосуп алалы. Ушул жерге тососуңбу? Чоң үйгө тосом. Чыдабасаң бир күнгө бир жака жоголо тур. Менсиз тосом деп турасыңбы? Астра кызаңдап кетти. Сени эч ким кууган жок. Апасы болуп өз милдетиңди аткара алсаң Кудай жалгасын. Медер дасторконго бата кылып турганда баары ордунан козголушту. Жалгыз гана Астра мелтиреп ордунан козголо албай отурду. Эмне кылаарын билбеди. Оюна эч нерсе келбей жатты. Артынан бирөөнүн билинер билинбес колу тийгенсиди. Башында өз ою менен болуп элес албады. Кичинекей кол экинчи ирет мойнуна тийгенде селт этип башын көтөрдү. Жанында көзүн жайнатып мырза туруптур. Колундагы жартысы келген бананды чоң энесинин оозуна жакындатты. Астра башын буруп кете албай калды. Банандын четинен кичине тиштеди. Мырза күлүп өзү тиштеди да кайра дагы сунду. Болду, рахмат, өзүң же. Бет маңдайында турган небересин азыр биринчи көргөндөй жалдырап тиктеди. Талгаттын өзү кудум суунун 2 тамчысындай. Күлгөнү, көздөрү, оозу, мурду баары окшош. Акырын колунан кармады. Баланын алаканынан өткөн тап денесин аралап баратты. Кантип кучактап бооруна басканын өзү да сезбей калды. Көзүнөн аккан жашын мырза быйтыйган колдору менен сүрткөндө гана ыйлап жатканын билди. Алаканынан өп акырын жылмайды. Астра менен кичүү уулу Кайрат кошо жөнөдү. Жолду катар үнсүз келатышты. Мырза чоңоюп калган тура. Акырын бурулуп уулун карады. Ооба апа,
өзү да абдан сезимтал, акылдуу бала болду. Болгону байкеме көнбөй ыйлап, жанына жолобой жатат. Талгатты көпкө көрбөй калбады, ошондон го. Сизди деле көрбөй чоңойду го. Бирок баягы алдыңызда отурганын көрүп таң калдым. Небереңизди өзүңүз деле бүгүн биринчи жолу кучактап жакшы көрдүңүз окшойт. Астра уулунун сөзүн жоопсуз калтырды. Небересин кучактагандагы сезимдер денесин жибитип, таштай каткан энелик мээрими ойгонуп бараткан эле. Арадан бир жума өтүп куда тосушту. Карапайым, илбериңки адамдар экен. Медер менен кудасы эзелки тааныштардай эзилишип сүйлөштү. Ичинен толуп ташып жатса да, Астра сыртына эч нерсе чыгара албай жүрдү. Баян сулуунун үйдүн кенже келини болоорун жумгалда жашаарын укканда бир катуу чычалап секирди. Бирок Медердин бир көз карашы менен тилин тишине катып отуруп калды. Кудаларды узаткан соң тууган урук да тарады. Тоодой үйүлгөн идиш аякты жууп, Айсал ашканада жүргөн. Келинин көргөн сайын кыжыры келип, шылтоо таа урушкусу келип, Астра араң карманып жатты. Ичиндеги шакардай кайнаган ачуусун кантип басаарын билбей конок бөлмөгө кирди. Оюнда бир аз арак же коньяк ичип тынчтанайын деген. Бөлмөгө кирип барып тык токтоду. Талгат ары карап далысын салып туруптур. Тике турган боюнча бир рюмка коньякты так көтөрө ичти да кайра толтура куйду. Астра чыдабай кетти. Токто, бул эмнең? Мунсуз болбойт, апа. Ушуну ичкенде гана жүрөгүм тынчтанып калчу болду. Апасына бурулуп сүйлөдү да экинчи рюмканы шыпкап ичип жиберди. Уулум, сен берилип баратасың. Баары бүткөн. Эми кеч, мен эс алайын. Тынчымды албагыла. Кайдыгер кол шилтеген Талгат диванга чалкасынан жата кетти. Эмне кеч? Кандайча бүткөн? Бүткөн, бүтө элек десеңиз эми бүтүрөм. Баянды узаткан соң мен Айсал менен мыйзамдуу ажырашам. Баары сиз каалагандай болот. Эми мен сиздин гана оюңуз менен болом. Болгону тигини менден бекитпеңиз. Колу менен столдогу коньякты көрсөттү да ары оодарылып жатты. Астранын асманы аңтарылып кеткендей болду. Бул эмне деп турат? Айсалдын ордун ичкиликке алмаштырам дегениби? Үй жайды жыйнап болгон соң уулун кийинткен Айсал кетүүгө камынды. Баян сулуу да кошо жөнөдү. Сен калбайсыңбы? Астра кызынын артынан чыкты. Эртеңки сабактарыма даярданышым керек. Атаң калам дедиби? Атам машинада бизди күтүп жатат. Астра ошондо гана Медердин машинасы көчөдө турганын көрдү. Өзү сыртта турган экен. Жанына басып барганга батынбады. Талгатта кетеби силер менен? Бурулуп кызынан сурады. Жок, ал сиз менен калат. Айсал оозунуп жооп берди. Эмнеге калат? Кааласаңыз биротоло алып калыңыз. Эми экөөбүз талаша турган, тиреше турган эч нерсе калган жок. Уулуңуз 6 сан аман боюнча өз колуңузда. Келининен мындай сөздү күтпөгөн Астра өзүнө келе албай, дарбазанын оозунда узап бараткан машинаны караган боюнча кала берди. Астра катуу арданды. Ушунча жылдан бери канча кемсинтип кордосо да, өйдө карабаган келини бүгүн көз көрүүнө тил кайрыды. Мындан ары талаша турган эч нерсебиз жок деп кетпедиби? Буга чейин келини менен эмнени бөлүшө албай ушунча албуттанып жүргөнүнө бүгүн маани берип ойлонду. Талгатты ыраа көрбөй жүргөн экен көрсө. Эми эмне болду? Мына уулу колуна тийди. Эми жашоосун өзү каалаган нукка салып алса болот. Бирок кантип? Баарын өз колу менен талкалап, быт-жытын чыгарып бүтпөдү беле? Алда качан чалды баары чыгып, тыйпыл болгон тагдырды оңдоо пенденин колунан келер иш болсо гана. Талгат ошол бойдон түнкү уйкуга кетти. Өңдөн азып, иреңи кер сары тарткан уулун карап отуруп айласы куруду. Ушуга чейин Медерди эркин, бош, чечкинсизсиң деп жүргөн тура. Кандай оор күн болсо да күйөөсү бир да жолу ичкиликти оозуна албады. Шаан шөкөт, той топурда Астра тартынбай ичет. Ошондо да тыйып кызчу эмес. Күлүп башы ийкеп отура берчү. Колунан учкан бакытын эми кайтара албашына чындап көзү жетип, өзөгү өрттөнүп жүрөт. Медердин күйүтү аздык кылгансып эми Талгаттын кошулганы андан бетер белин ийип алсыратып койду. Алдыдагы кызынын тоюн ойлогонго да чамасы жетпей, бутун сүйрөп бөлмөсүнө кирип төшөгүнө кулады. Талгат, жумуш караштырсаң боло. Эмне ушинтип эле жата бересиңби? Келгениңе деле 2 жумадан ашты.
Эртең менен чайга отурганда Астра күңк этти. Эмне сизге оорчулугум түшүп баштадыбы? Ал эмне дегениң? Өз үйүңө оорчулугуң түшчү эле. Бирок билимдүү, алты саны аман, акыл эстүү адам кантип жата берсин? Үй бүлөнү багуу эркек кишинин милдети. Кайсы үй бүлөнү багам, апа? Кара башымды бага албай араң келдим го. Намысың барбы сенин? Кечке жаткандан уялсаң боло. Кимден уялам? Сизденби же өзүмдөнбү? Талгат мыйыгынан арамза күлдү. Жумуштап болбосо. Болбосо эмне? Мени да Айсалдай кылып кууп чыгасызбы? Талгат, болду апа, ансыз да башым ооруп турганда эртелеп маанайымды бузбаңыз. Жумушка жөнөңүз кеч калбай. Сага сөз таасир этпей калды. Астра чыдабай чайын чала ичип туруп кетти. Жумуштан чыгып үйгө баргандан жүрөгү заарканып турду. Талгаттын бир күн мас болуп уктап жатканын, дагы бир күн үңкүй үмүтсүз жер тиктеп тепкичте отурганын көрө берип, өз үйүнөн өзү безип кеткидей болуп калды. Машинасына отурган Астра бүгүн үйгө эмес, кийинки көчөгө айдады. Жүрөгү ысып, жүзүн жылмаюу аралады. Ал бүгүн биринчи жолу небересине жөнөдү. Бакчанын алдына келип токтогондо терең дем алды да ичкери кирди. Саламатсыздарбы? Мен небереме келдим эле, Медеров мырза. Кечиресиз, андай бала биздин тайпада жок. Сырттагы ойногон балдарга көз чалып четте турган тарбиячы сылык гана жооп берди. Кантип тапсам болот? Бир аз күтө турсаңыз, баардык балдар сыртка чыгышат. Рахмат. Улам чууруп сыртка чыккан балдардын арасынан небересин издеген Астра тынчсызданып чыкты. Алып кетип калышкан го. Аңгыча 2 жашар балдар экиден жетелешип чыгып калышты. Мырзаны дароо тааныды. Жүрөгү дүкүлдө утурлай басты. Мырза! Өз атын уккан небереси элеңдеп эки жагын каранды. Саламатсызбы, сиз мырзанын кимиси болосуз? Тыпыйган жаш кыз экен тарбиячысы. Чоң энесимин. Мырза, бери келчи, бул сенин чоң энеңби? Ооба, чоң энесимин дебедимби? Өзүнүн чоң энесимин. Шектүү караган тарбиячы небересин бербей койчудай болгон Астра бызылдап кетти. Кудай жалгап, мырза жылмайып карап колун сунду. Жерден так көтөрүп бекем кучактап жүзүнөн сүйдү. Жеңилбес Астра ушул бармактай балага жеңилди акыры. Таш жүрөгүн ушул небере жибитти. Көтөргөн бойдон машинага алып келип отургузду да шаардагы эң чоң, эң абройлуу гипермаркетти көздөй айдады. Баланы Астранын алып кеткенин уккан Медер чок баскандай чочуду. Дароо телефон чалды. Кайдасың? Эмне болду? Мырза кайда? Биз дүкөн кыдырып жүрөбүз. Кааласаң кел. Дүкөндүн дарегин айткан Астра байланышты өчүрүп салды. Айтылган дарекке жетип небересин көргөндө гана Медердин жүрөгү ордуна түштү. Бул кылганың үчүн пешенеңе гана атса, ачууланып турган неме аялына мурду менен бир тийди. Мырза, менин да неберем. Качантан бери? Дайым эле. Жайбаракат кийим тандап ары басып кеткен Астрага дагы бирдеме айтууга оозун камдап барып, Медер кол шилтеди. Сага кайран сөз, деди ичинен. Дүкөндөн 4 баштык толо кийим кече таттуу көтөрүп чогуу чыгышты. Биз кетели, кеч кирип баратат. Медер небересин жерден көтөрүп алып машинасын көздөй басты. Артынан келип, колундагы баштыктарды арткы орундукка салып берип, Астра четке чыкты. Сырттан небересин жетелеп колуна толтура баштык көтөрүп кирген кайнатасын көрүп Айсал таң калды. Ата, мынчалык көп эмне сатып алдыңар? Мунун баары мырзага. Бекер эле убара болупсуз. Анан дагы өтө эле кымбат дүкөнгө кирген турбайсызбы? Мен эмес, баарын чоң энеси алды. Чоң энеси? Ооба, бакчадан алып дүкөн кыдырып кетишиптир. Артынан бардым экөөнүн. Кана көрөлүчү, уулума кандай нерселер келди экен. Жаш баладан бетер бутун узун сунуп отуруп алып, Медер ар бир кийимди карап кийгизип көрүп жатты. Айсал болсо бүгүнкү окуяга же кубанаарын, же ачууланаарын билбей, ичинен түпөйүл болуп тиктеп отурду. Кылган ишине ыраазы болгон Астра үйгө маанайы жакшы келатты. Дарбазаны ачып ичкери кирип келатып, көзү менен Талгатты издеди. Короодо көрүнбөйт, үйдө болсо керек. Биринчи кабатты толук карап таппаган соң экинчи кабатка көтөрүлдү. Ар бөлмөнү ачкан сайын коркуп баштады. Кайда кетти? Дагы дарексиз кайда жоголду? Талгат үйдө жок болуп чыкты. Айласы кеткен Астра уулунун атын айтып кыйкырып да көрдү. Эч жооп болбоду. Жер төлөгө да түшүп чыкты. Кеткен экен да. Качан, кандай абалда келет эми?
Кайсы акчасына кайда бармак? Күзгүнүн алдына келип сөйкө шакектерин чечти да уктоочу бөлмөгө кирди. Көзүң жамандыкты көрбөсүн, бөлмө асман таман түшүп чачылып жатат. Астра дароо түшүндү. Талгат акча издеген экен. Сейфти ача албасын билген соң үйдү түп көтөрүп аңтарган тура. О жараткан, бул эмне деген жазаң? Өз катамды, өз күнөөмдү мойнум менен тартсам жакшы болбойт беле? Кесирим өзүмө тийсе болбойт беле? Эмнеге уулум, эмнеге эне үчүн уулу жооп бериши керек? Жер таянып отурган Астра бир убакта болгон күчү менен бакырып алды. Өз башын өзү ургулады. Талгат үйдөн акча таппаган соң жер төлөдө турган энесинин велосипедин жетелеп сыртка чыкты. Чоң жолдун жээгинде ары бери өткөндөргө сунуш табатып акыры 1000 сомго баалады. Акча колуна тийген соң дароо дүкөнгө кирип, арзан бир бөтөлкө арак, туздалган бадыраң, бөлкө нан алды да паркты көздөй басты. Отургучка алгандарын коюп, шашылыш аракты ачып, ошол бойдон так көтөрүп, дем албастан жарымына түшүрө ичти. Ичи ысып, көзү ымыр-чымыр боло түштү. Эч кимди көзүнө илбей туздалган бадыраң менен нанды бурдай суунуп жатты. Акыры арак түгөндү. Ошондо гана отургучта өбөктөй отурган абалында уйкуга кетти. Айсал менен Баян Сулуунун сүйлөшүүсүн атасына айтар айтпасын билбей Кайрат 2 күн чайналды. Акыры эжеси менен акылдашуу үчүн кечинде бөлмөсүнө кирди. Эже, кичине убактыңыз барбы? Кире бер, эмне болду? Сиз менен бир нерсе тууралуу сүйлөшөйүн дегем. Угуп жатам. Баян Сулуу жазып жаткан нерсесин токтотуп инисине карады. Мен жеңем экөөңүздүн сүйлөшкөнүңөрдү капыстан угуп калдым. Чын эле байкем экөө ажырашабы? Анда мырза эмне болот? Ошондой болуп жатат. Апамдын көрсөткөн кордугу мындай турсун. Байкемдин кылгандарын, жүрүм-турумун көрүп туруп эмне дей алам? Англияда дарегин билдирбей канча жүрдү. Жеңем байкуш 2 жыл күттү. Куру кол кайтып келди. Анда да бир ооз бир нерсе деп айтпады. Эмичи? Өз үй бүлөсүнөн безип арактын артынан түшүп кетти. Жеңемдин ордунда мен болсом алда качан жок болсом керек эле. Атама айталы. Айтабыз Кайрат, бирок азыр эмес. Бир аз сабыр кыла тур. Мени ойлонбой жатат дейсиңби? Экөөбүз азыр бир жерге барышыбыз керек. Кайда? Апам менен байкеме. Караңгыдабы? Эмне болмок эле? Кааласаң бүгүн ошол жакта кал, мен такси менен кайра кайтам. Тур да атама чоң үйгө барарыбызды айт. Макул эжеке. Такси айтылган дарекке бат эле жеткирди. Коңгуроону баскан Баян Сулуу терең дем алып, апасы менен сүйлөшчү сөздөрүн камдап жатты. Ким? Апа, ачыңыз. Дарбазаны ачкан Астра уулу менен кызын көрүп чочуп кетти. Силер эмне караңгыда жүрөсүңөр? Сиз менен сүйлөшөлү деп келдик. Киргиле, тынччылыкпы? Ооба, бирок зарыл сөздөр бар. Астра ичинен кызы тою тууралуу бир нерсе айтат го деп божомолдоду. Апа, байкем кайда? Экинчи кабаттан түшкөн Кайрат ашканага кирди. Кандайча кайда? Талгат 3 саат алдын силерге кеткен, барган жокпу? Астранын чайнек кармаган колу калтырап кетти. Бизгеби? Эки баласы жарыша сурашты. Ооба, атам менен сүйлөшөм деген, атаң үйдөбү? Силер үйдөн качан чыктыңар? Биз үйдөн чыгып такси менен түз мында келдик. Дүкөнгө да кирген жокпуз. Дагы кеткен экен да. Өмүрүмдү жеп, ажалымдан мурда аркы дүйнөгө узатат окшойт бул бала. Ыйлап да алдап да айттым. Мелтиреп жер тиктеп кутулат. Эми качан, кандай абалда келет? Мүмкүн силер бул жакка чыкканда үйгө баргандыр. Айсалга чалып сурачы. Кайрат шашылыш чалып кыска гана сүйлөштү. Ал жакта жок. Астра чекесин таянып отуруп шолоктоп ыйлап жиберди. Баарын силер үчүн жасап жатам деп ойлочумун. Үчөөң тең мен ойлогондой болбодуңар. Мен чийген чийинден чыкпашыңарды кааладым. Ан сайын өз билгениңерди жасап, дилимди карарттыңар. Талгат Айсалга үйлөнгөндө баары чегинен ашып, өзүмдү токтото албай калдым. Кордоп жүрүп кетирип жоготом деп өзүмө өзүм сөз бердим. Айсал да оңой жоо эмес экен. Жаны темирден да бекем болуп чыга келди. Ал бууттанган айбаттуу кайнене болсом да, ийнеликтей келинге тең келе албашымды тагдыр көзүмө сайып көрсөтүп койду. Апа, биз да сиз менен жеңем тууралуу сүйлөшөлү деп келдик. Баян Сулуу чай куюп акырын апасынын алдына жылдырды. Айсал эмне деди? Апаң алдыма жалдырап келсин дедиби? Жеңем байкем менен ажырашууга арыз таштап келиптир. Эмне? Астра чала угуп калдымбы дегенсип кайра сурады.
Ажырашууга арыз дейсиңби? Ооба, мыйзамдуу ажырашып батирге чыгып өзүмчө жашайм дейт. Мынчалыкка барат деп ойлогон жок элем. Бүгүн жолукканда түрү башкача болчу. Талгаттан бир отоло түңүлгөнү көрүнүп турат. Силер жолуктуңарбы? Ооба, мен чакырдым. Талгатты үйдөн алып кет. Аны кайра адам катарына кошсоң сен гана кошосуң дедим. Макул болгон жок. Айсалдын ордуна ким болсо да ушул ишти кылмак. Сел саяктан айырмасы калбай калган адамдын эми кимге кереги бар? Астра кайра ыйлады. Эми эмне болот, апа? Баятан бери унчукпай угуп отурган Кайрат чыдабай сөзгө аралашты. Билбейм, балам. Эч нерсе ойлогонго чамам келбей калды. Талгат күрөө тамырымды чорт кесип, алсыратып салбадыбы? Эс акылдуу баламдын ушинтип калганына кимди күнөөлөшүмдү билбей калдым. Айсал экөөбүздүн ортобузда чабалактап жүрүп отко түшүп калды балам байкуш. Жеңем бир отоло үйдөн кетсе мырза эмне болот? Жолун тосконго, баланы талашканга эч кимибиздин акыбыз жок. Айрыкча менин. Атаң айткыла. Кантсе да Айсал атаңды сыйлайт, сөзүн жерге таштабастыр. Мен кайтайын, Кайрат сиз менен калсын. Барсаң бар, Талгат келип калса кайсы убак болсо да мага кабарлап кой. Жолдо катар Баянсулуу апасынын бүгүнкү абалын, сөздөрүн кайра эстеди. Эч ким тарбиялай албаган апасын тагдыр тез эле алдан тайдырып, башка аялга айландырып койгонуна таң калды. Эмне башта мындай эмес эле? Апасы өзгөрүш үчүн Талгат тентип, Айсал менен ажырашыш керек беле? Такси үйдүн алдына келип токтоду. Ашкананын жарыгы күйүп турат. Жеңем иштеп жатса керек деп ойлоп акырын жогору көтөрүлдү. Айсал адатынча жайнаган кагаздарын чачып алып, жаңы моделдин үлгүлөрүн чиймелеп отуруптур. Келдиңби, курсагың кандай? Чай ичип келдим, иштей бериңиз. Баянсулуу өз бөлмөсүнө эмес, мырза уктап жаткан бөлмөгө кирди. Болпоюп эч нерседен бейкапар уктап жаткан инисинин жанына тизелеп отурду. Акырын колунан өптү. Жакындан инисинин бул үйдөн кетээрин элестетип, үнсүз, эки далысы солкулдап ыйлап жатты. Көлөкөм, эрмегим, сен кетсең эжең кантип чыдап жашаар экен. Талгат ээн жолдо келатты. Ушул учук ири көрүнбөгөн жол менен бир отоло чексиздикке сиңип жок болгусу келди. Мас болсо да дилиндеги кымындай болгон абийири тынчтык бербей чыркырап жатты. Кайда барат, кайда? Кайтып апасынын алдына барууга кантип чыдайт? Өлүп эле калсамчы деди оюнда. Бир убакта айланасын тегерете карап алып соолуга түштү. Өз үйүнүн дарбазасы көзүнө урунганда башка чапкандай артка бурулду. Болбойт, кетишим керек, жоголушум керек бул жерден. Түн жарымынан өтсө да уктай албай отурган Астра видео көзөмөлдөн Талгатты көрө коюп бакырып жиберди. Кайрат! Апасынын ачуу үнүнөн чочуп ойгонгон Кайрат ич кийимчен чуркап чыкты. Эмне болду? Батыраак чык эшикке, байкең келди. Кайра кетип калбасын. Азыр эле бул жактан көрүндү. Астра коридордогу экранды көрсөттү. Шымын кийгенге араң үлгүргөн Кайрат сыртка атып чыкты. Талгат бир топ узап кийинки көчөгө бурулуп калган экен. Энтигип чуркап жетип колунан кармап калды. Байке, Кайрат, сен кайдан чыктың? Асмандан түшкөн сүп алдына пайда болгон инисин көрүп катуу чочуду. Жүрүңүз үйгө, апам уктабай күтүп отурат. Апамбы? Башынан ылдый бирөө муздак суу куюп жибергенсип ичиркенип кетти. Жигит, жигит, бирөөнүн катуу түрткөнүнөн ойгонуп кетти. Маңдайында эки караан туруптур. Өңү же түш экенин ажырата албай карап турду да кайра уйкуга кетти. Туройду. Өктөм сүйлөгөн жигит желкесинен бурдай кармап булку ордунан тургузуп койду. Силерге эмне болду? Кимсиңер? Сен өзүң кимсиң? Биздин аймакта сендей сел саяк жок болчу. Келгиндерденсиң го чамасы. Жолдон калбагыла, жигиттер. Менин силерге ишим жок. Жаны жер тартып уйкусу келген Талгат кайра отурмакчы болду. Сенин бизде ишиң жок болсо, биздин сенде ишибиз бар. Жаткан жериңдин ижарасын төлөп кой да бул жерден карааныңды жогот. Эмне болгон ижара? Алдагынын ижарасы. Арамза күлгөн көзү чалгыр немеси отургучту буту менен тээп койду. Тамашаңарды койгула, парктын отургучуна кайсы акмак акча төлөсүн? Бул эмне силердин менчигиңер беле? Сыйың менен айтканды кыл да, жыл дебедимби? Мес ага, тумшук талаштыра күтүүсүз тийген соккудан селсаяк чалкасынан кетти. Шериги бүргөдөй ыргып келип Талгатты басып жыгылды. Жалгыз адам кайда болсо да жалгыздык кылаары анык эмеспи?
Заматта экөөлөп тепкилеп жатып калышты. Бир убакта чөнтөктөрүн бүт аңтарып, болгон тыйынын кагып алышты да көздөн кайын болушту. Көзү караңгылап кыйла жатты да чекесинен аккан канын жеңи менен сүртүп тизелеп өйдө болду. Багыты жок, калагы жок көл үстүндө калган жалгыз кайыктай сен деле басып башы огон тарапка жөнөдү. Астра бул түнү кирпик какпады. Шырп эткен добушка элтеңдеп чочуп таң атырды. Өмүрүндөгү эң узак, эң азаптуу түндөрдүн бири болду. Жерге жарык түшө баштаганда сыртка чыгып тепкичке отурду. Кайда жүрөт? Кандай күнгө туш болду? Же чөнтөгүндө акчасы болбосо? Мен көрө элек дагы кандай күн калды эле? Дарбазаны ачып сыртка чыкты. Ошол убакта көчөнүн башынан жалгыз караган көрүндү. Ары бери чайпалып сенделип басып келаткан уулу экенин жазбай тааныды. Кудайга шүгүр, тирүү экенсиң деди ичинен. Жакындап келген Талгат апасын биринчи жолу көрүп жаткандай телмире тиктеп турду да үй тарапка жөнөдү. Астра унчукпады. Азыр бир нерсе деп айтуудан пайда чыкпасын түшүнүп турду. Артынан кирип ашканада муздак суу ичип жатканын көрдү. Чекеси томуктай шишип, бети башы жарылган уулун бир чети аяп, бир чети жек көрүп тиктеп турду. Айсал бүгүн жумуштан кеч чыкты. Автобустан түшүп шашылыш үй тарапка бурулганда бурчтан бирөөнүн өзүн көздөй басканын көрдү. Жүрөгү оозуна тыгыла түштү. Айсал, токто! Аял кишинин тааныш үнү чыкты. Кимсиз? Мен Астра. Бул жерде эмне кылып жүрөсүз? Канчалык өзүн кармаса да буттары титиреп кетти. Сени менен сүйлөшчү сөз бар. Эмне сөз? Анан да ушул караңгы жайдабы? Үйгө кириңиз. Бул жерде эмес. Эртең түштө мен сени Арзуу кафесинен күтөм. Келбей койчу болбо, эсиңде болсун. Саат 12ге айтылган дарекке кечикпей кел. Шарт бурулган Астра арыда токтоп турган машинасына отурду да чоң көчөдөгү агымга аралашып караңгыга сиңип кетти. Болуп өткөн окуяны акылына сыйдыра албаган Айсал көпкө уктай албай жатты. Эмне кылыш керек? Баруу керекпи? Келбей койчу болбо деп кекетип кетпедиби? Эмне болгон күндө да кайненеси жөн жерден келбегени көрүнүп турбайбы? Тобу кел деди оюнда. Бара көрөрмүн. Астра 12ге жетпей келди. Бурчтагы столго отуруп улам сыртты карап жатты. Келээр бекен. Көңүлү карарган неме келбей койсо эмне болот? Келбей койчу болсо деп кекетпей жумшагыраак айтып чакырса болмок экен. Бир убакта жарашыктуу жашыл кофта менен тизесинен келген юбка, өкчөлүү туфли кийген, чачын желкесине тыкыйта түйгөн Айсал кафеге кирип эки жагын карап туруп калды. Келининин турган турпатынан кынтык таба албаган Астра бир саамга нес болуп көз албай карап турду да утурлай басты. Мен мындамын. Саламатсызбы? Баш ийке учурашкан Айсал акыры бет маңдай отурду. Эмне жейсиң? Астра алдындагы аш түзүмүн келинине жылдырды. Суюк тамак эле ичем. Айсал тоок этинен кесме буйрутма берди. Сөздөрү уланбай тунжурап отуруп калышканда тынчтыкты Астра бузду. Сени эмнеге чакырганымды билесиңби? Оюңда дагы ортобузда келишпестик, ызы-чуу болот деп кооптонуп келгенсиң. Бирок бул жолу мен сенден жардам сурап келдим. Жардам? Айсалдын оозу жарым ачылган бойдон селейип калды. Сураса болбойбу? Эмне мынча таң калдың? Жардам сураганыңыз мен үчүн өтө таң калыштуу жана күтүүсүз болду. Менин кандай жардамыма муктаж болуп калдыңыз? Бул иш келсе бир гана сенин колуңдан келет. Мен сенсиз алсыз экенмин. Көп ойлонуп акыры сенин алдыңа келдим. Сиз алсыздык кылган иш кантип менин колумдан келсин? Же шылдың кылып турасызбы? Айсал, мен бирөөнү шылдың кылмак турсун өз атымды таппай калдым. Талгат деген неме мени тирүүлөй көргө көмө турган болду. Күйөөңдү үйдөн алып кет. Антпесең аны биротоло жоготуп аласың. Күйөөңдү дейсизби? Менин күйөөм сиздин уулуңуз. Ал эч качан меники болгон эмес. Тирүүмдө бул нерсеге жол бербейм деп касам ичкен да өзүңүз. Эми өз уулуңуз өзүңүзгө буйрусун. Менин жашоомдон Талгат деген ат өчкөнүнө 2 жылдан ашты. Эрксиз, алсыз адам гана өткөн турмушуна улам кылчайып карап кетенчиктей берет. А мен өткөн күндөрүмдү эч качан эстегим келбейт. Ал учурлар мага жүрөк оору, сарсанаа гана алып келет. Мен кубануу менен эстей турган күндөрдү күндүзү чырак менен издеп да таба албайсыз. Өзүңүз арзуу кылган чоңдордун кыздарынан тандап бирди алып берип, ысык чай ичип бактылуу жашай бериңиз.
Мендей чортаман кембагалдын кызынан өмүр бою намыс кылып жүрүп өтмөк белеңиз. Мен барайын, ишим башталып калды. Айсал алдына келген тамактын четинен ооз тийип, акырын жылдырды да ордунан туруп шарт бурулуп чыгып кетти. Уккан сөздөрү мээсине ийнедей кадалып, бир ооз кеп айтканга жарабай Астра отурган жеринде калды. Азыр алдында отурган ушунчалык сөздү тайманбай бетин айтып, терс бурулуп кеткен өз келини экенине бир ишенип, бир ишенбей дел болду. Жет өмүрү жерге кирип, өзөгү от менен жалын болуп арданды. Бир кезде киши ордуна көрбөй тебелеп кор кылып жүргөн келини ушундай болуп өзгөрөөрү жет уктаса түшүнө кирген эмес экен. Баарынан да бүгүнкү кылганы Астраны бычактын арты менен мууздап өлтүргөн менен барабар болду. Ордунан туруп официант кызды чакырды. Эсепте канча болгонун? Сиздердики төлөндү? Кандайча, ким төлөдү? Жаныңызда отурган кыз эсепти жаап кетти. Астра дагы бир жолу сынды. Муну кара, жөн кетпей төлөп да үлгүргөн экен да. Канчалык өжөрлөнсө да Айсалга жеңилип баратканы жүзүнө билинип турду. Агасы уктап кеткиче Кайрат жанында отурду. Билимдүү, акылдуу бир тууганынан ушул абалга түшүп калганына кимди күнөөлөшүн, кандай жардам берерин билбей айласы куруду. Уктадыбы? Муздак айран алып келдим эле. Астра колундагы чынын ары коюп уулунун жанына отурду. Эми кандай кылабыз? Минтип жүрө берсе өзүнөн өзү оңолуп кетпейт да. Апа, атам экөөңөр кеңешип бир айласын кылгылачы. Караңызчы кебетесин. Ушинтип анан селсаяк болуп кетет да. Ойлонуп оюмдун түбүнө жетпедим балам. Кай тараптан жол издесем да туңгуюкка барып такалам. Талгатты дарылатсакпы деп ойлоп бая күнү өзүнө айтсам таптакыр уккусу келбей койду. Дени сак, куландан соо экен өзүнүн айтуусунда. Өзү макул болбосо кол бутун байлап дарылатмак белек. Ал жерден да жөн жатпайт, качып кетсечи. Мен атам менен эртең сүйлөшөйүн. Азыр барып эс алыңыз. Эртең жумушка барасыз. Кайрат бөлмөсүнө барып жатканы менен көпкө уктай албай жатып таңга жууп көзү илинип кетти. Карачач бакчада жумуш кылып жүргөн. Телефон жан алы калбай кайра шыңгыраганынан колун жууп үй тарапка басты. Айсал экен. Апа, кандайсыз? Кудайга шүгүр кызым. Өзүң жакшы жүрөсүңбү? Уулуң чоңоюп атабы? Жакшы баары. Эмне кайра чалсам көтөрбөйсүз? Бош эмес белеңиз? Бакчада жүргөм, колумду жууп келгиче сен да удаа чалып жибердиң. Атам экөөң чалганда дароо албасаңар эле коркуп кетем. Тиричилик да кызым. Кечке эле телефонду кармап отурат дейсиңби бизди? Апа, шаарга келип кетпейсизби? Кайдагы шаар айланайын? Иш кычап турган маалда карыш жыла албай жатабыз. Атаң да мектебинен келери менен талаага кеткен. Буудайга комбайн салам деп. Эртеңден кызылды бастырып калса бир отоло кол байланат. Сапырып, тазалап, кампага төгүп алмайынча кайдагы тыным дейсиң? Анда өзүм барып келсем окшойт. Тынччылыкпы? Эмнеге бейубак, бейсаат келем деп жатасың? Сиз менен сүйлөшкүм келди, апа. Ичимде айта турган көп сөзүм бар. Сиздин акылыңыз, кеңешиңиз керек болуп жатат. Бир аз чыдай туранда. Кичине колубуз бошой калсын, атаңдан уруксаат алып бир күнгө барып келермин. Макул, келээрде кабар берип коюңуз. Сүйлөшүп бүткөн Карачач ой басып отурду. Кызынын эмне айтаарын дилинде сезип турду. Анткени бая күнү Айсал телефондон кичине четин чыгарган. Жүзмө жүз сүйлөшчү сөз деп жатпайбы? Кап, бала болбой калган Талгат-ай, дагы эмне кылды экен? Арадан 4 күн өтүп Карачач шаарга жөнөдү. Узак жолдо түпсүз санаа басып, кантип шаарга жеткенин да сезбей калды. Аялдамадан түшүп Айсалга телефон чалды да акырын басып үй тарапка жөнөдү. Короодогу отургучка отуруп терин сүрттү. Кызы келгиче мында эле отуруп турууну туура көрүп көлөкө жер издеди. Апа, кандайсыз? Жаркылдап маңдайына келип калган кызын көрүп Карачаш чочуп кетти. Сен кайдан чыга калдың? Жанатан бери карап эле отургам. Ойлонуп отурупсуз, алыстан эле көрдүм сизди. Ишиң бүттүбү? Мырзаны ким алат бакчадан? Бүгүнкү ишимди бүтүрүп келдим, калганы үйдөн жасала турган иштер. Мырзаны бакчадан дагы 2 сааттан кийин алабыз. Анда жакшы экен. Карачач кызын ээрчий басты. Чай ичилип бүткүчө Карачач ашыкча нерсе сурабай кызын күттү. Дастарконго бата кылган соң гана Айсал акырын өзү сөз баштады. Апа, сизди жөн чакырган жокмун. Талгат менен бир отоло ажыраша турган болдум. Эмне дейт кокуй күн?
Ажырашам дегениң эмнең? Мен сага ушул мезгилге чейин жомок айтып жүрдүмбү? Башка аргам жок. Күйөө балаңыз ичкиликке берилип сел-саяктан айырмасы калбай калды. Англиядан келгенден бери бизден качып чоң үйдө жашап жүрөт. Турмушум бузулбасын деп тырмашкан чыдаган менчелик болоор апа. Кайнатаң билеби? Жок, айта элекмин. Бүгүн жумуштан келсе экөөңүздөргө чогуу айтайын деп сизди чакырдым. Талгат өзү эмне деди? Анын ушул нерсени ойлогонго чамасы келет деп турасызбы? Эмне ошончолук деңгээлге жетип калдыбы? Жакшылап ойлоң, кызым. Талгатты адам кылып алышта, биротоло жер менен жексен кылышта сенин колуңда. Сиз да кайненемдин сөзүн сүйлөйсүз да. Мен эмне сыйкырчы белем? Эркек эрке ош болуп үй бүлөсүнөн аракты зарыл көрүп тентип жүрсө, аял киши эмне кыла алат? Чарчадым. Чыдоом да, сабырым да какшыды. Темир эмесмин да акыры. Ошол темирди да ар тараптан чапкылай берсем майышып сынат бир күнү. Айсал ыйлап жатты. Кагылайын балам-ай, пешенең да курусун. Баарын кайненең кылбадыбы? Кесири өз башына көрүнгөндө эмне? Орто жолдо чырактай баланын тагдырын талкалап койду. Өз күнөөсүн сезген күндө да эми көп нерсени оңдогонго кеч болуп калды. Не дейин, балапаным? Жүрөгүмдү ооруттуң. Силердин көз жашыңарды көзүм тирүүсүндө көрбөсөм экен деп тилечү элем. Кара чач тизесине башын койгон кызын чачынан сылап отуруп өзү да бошонуп жашын сүрттү. Медер жумуштан чыгаарда Астра телефон чалып калды. Өтө зарыл иш барын айтып чоң үйгө чакырды. Эмне кылат? Барыш керекпи? Жөн жерден чакырбаса керек эле. Болду болбоду Талгат же Баян сулуу тууралуу бирдеме айтат го деп ойлоду. Машинаны көчөгө токтотуп коңгуроону басты. Эшикти Талгат ачты. Жаак эттери шимирилип, көзү чарасына чөккөн уулун көрүп ичи ачыша түштү. Ким бар үйдө? Апам келээр маалы болуп калды. Анда сыртта отуруп туралы, кел уулум, жаным отур. Медер уулу менен өзүнчө сүйлөшүп алуу үчүн селкинчек тарапка басты. Ата, мен үйгө кире берейин. Талгат сүйлөшүүдөн качып жалтактады. Көптөн бери ата баладай сүйлөшө элекпиз. Мага айта турган сөзүң жок болсо, менин сенде сөзүм бар. Алып кел, тиги отургушту. Атасынын ачуусу келе түшкөнүн көрүп, аргасы шылкыйып маңдайында отурду. Эмне менен алек болуп жатасың? Качанга дейре ушинтип башыңды кумга катып жатаар экенсиң? Өз эркиңе койсом эсиңе келчү түрүң жок. Сен үчүн апаң менен кармашып Айсалга үйлөндүрдүм. Англияга кайра кеткениңде да жолуңду тоса албай батамды берип узаттым. Ушунун баарын сенден коркконумдан же айлам жоктугунан жасап жатат дедиңби? Сенин бактың, келечегиң үчүн ушул жашымда да кара жанымды карч уруп, тыйыңды тыйынга кагып келатам. Сени үйлөдүм, үй-жай кылдым. Эми сенин кезегиң келди. Мен сага канча нерсе жасасам, сен мырза үчүн андан 2 эсе көп нерсе жасашың керек. Ата, мен сиздей боло албайм. Колумдан келбейт. Эмне, мунжусуңбу? Же ата-энеси жок жетимсиңби? Ким мени колдоп өйдө тартат эле дегидей. Чет өлкөдөн окудуң. Жок, эмне экени түшүңө да кирбей чоңойдуң. Ушунун баары сени эсиртти. Жашооңдогу кичине кыйынчылыкка чыдабай жаныңды ала качып жүрөсүң. Качанга чейин ушинтип жүрөсүң? Айтчы, качанкыга чейин? Талгат бир ооз сөз айтпай же туруп кетпей, салбырап үнсүз отура берди. Эмнени айтып актанат? Атасы айткандын баары туура. Бирок эмне кылышы керек? Бир кездеги максаттарын, үмүттөрүн эми кайдан табат? Баары көздөн кайын болуп жоголбодубу? Ойго чөмүп отуруп эшиктин коңгуроосун да укпады. Эшикти ач. Атасынын үнүнөн селт этип, башын көтөрүп илкий басып жөнөдү. Апасы келиптир жумуштан. Атаң келдиби? Астра кирип келатып Медерди сурады. Тигине мойнун буруп атасы отурган жакты көрсөттү да үйгө кирип кетти. Келдиңби? Келдим. Үйгө кирели. Медер ордунан туруп Астранын артынан жөнөдү. Эмнени сүйлөшөйүн дедиң эле? Коридордогу диванга бет маңдай отурушту. Талгат тууралуу. Эмне кылаарымды билбей калдым. Ичкенин койбой жатат. Бая күнү кошуна велосипедтериңерди алып чыгып сатып жиберди деди. Медер уулуң менен сүйлөш, бир аргасын кылышыбыз керек. Өзүнүн оюна койгон менен жакшы болгудай түрү жок. Сен келгиче сыртта сүйлөштүм. Оозуна кум толтуруп алгансың, унчукпай отуруп берди. Тапкан сөзүмдү айттым. Айткандан пайда чыгат деп турасыңбы? Мен айтып тилим тешилип бүтмөй болду. Катуураак урушуп салсам, үйдөн чыгып кетсе кайдан табам деп да корком.
Етип кайда бармак эле? Түнү менен жоголгон күндөрү кирпигим ирбелбей таң атырам. Көзүмө көрүнгүчү ар нерсени ойлоп санаам санга жетет. Же сен жанымда жоксуң. Мен чай коеюн. Астра жашын жүз арчысы менен сүртүп ордунан турду. Мен барайын, кеч болуп кетти. Медер ордунан туруп кетүүгө камынды. Чогуу чай ичели, анан деле кетесиң. Үчөө дасторконго отуруп бир куюмдан чай ичкенде Кайрат келип калды. Атасынын мында экенин көрүп таң кала тиктеди. Ата сизди жеңемдин апасы үйдө күтүп отурган. Кудагый келиптирби? Ооба, кудам менен сүйлөшүп, эртең эле кайра кайтам деди. Кой, андай болсо барайын. Ошончо жолдон ал киши жөндөн жөн келбесе керек. Атасын узаткан соң Талгат да дасторконго бата кылып ордунан туруп жөнөдү. Байке, отура туруңуз, сүйлөшчү сөздөр бар. Эмне бүгүн баарың эле акыл үйрөтүп калгансыңар? Сөзүңөр болсо өзүңөр сүйлөшө бергиле, мен эс алам. Жеңем сиз менен ажырашууга арыз жазып келди. Жаза берсин. Талгат кол шилтеп басып баратып тык токтоду. Эмне дедиң? Кандай арыз? Эми силер мыйзамдуу ажырашат экенсиңер. Ким менен? Ким менен болмок эле, Айсал жеңем экөөңөр. Аны сага ким айтты? Жалган айтып жаткан жоксуңбу? Апа, бирдеме десеңиз? Кайрат апасына карады. Ошондой. Айсал сенден биротоло кетмек болуп жатат. Апасы да бүгүн ошол тууралуу сүйлөшкөнү келсе керек. Талгат мындай чукул бурулушту күткөн эмес экен. Эмне дээрин билбей апасы менен инисин алмак салмак карап эндире отуруп калды. Апа, машинаңызды бере туруңуз. Сагабы? Астранын көзү чакчая түштү. Жок, бере албайм. Өткөндө айдап качып эмне кылганыңды унутуп калдыңбы? Мен азыр мас эмесмин, суранам, машинаңызды бериңиз. Мен Айсалга барышым керек. Айсалга? Ооба, эмне болсо да өз оозунан угайын. Машина чоң көчөдө зымырап баратты. Азыр кечиксе эле Айсал менен уулун биротоло көрбөй калчудай болуп, аба жетпей энтигип терезени ачып алып айдады.